Шымкентте 7 жашар бала сүннөткө отургузулгандан кийин каза болуп калды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой, 2-апрелде милицияга шаардык балдардын клиникалык тез жардам ооруканасынын хирургия бөлүмүндө бала каза болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Бала улуттук госпиталда наркоз менен сүннөткө отургузулганы белгилүү болду. Операциядан кийин 3-балдар ооруканасынын хирургия бөлүмүнө Клаттер синдрому диагнозу менен жаткырылган. Сүннөттөгү жарааттан улам кан көп кеткен. Ошол жерден бала эсине келбей каза болгон. Факты катталып, өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тергөө иштери уланууда деп билдирди милициядан. Саламаттыкты сактоо министрлиги катталган факты боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү адам уурдоо жана опузалоо фактысына шектелип кармалганын билдирди. Маалыматка караганда, буга чейин атайын кызматка жергиликтүү тургун кайрылган. Ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү энесин уурдап кетип, ижарага алган батирде кармап турганын айткан. Алар Дөө Чыңгыз Кайман аты менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар экени кабарланган. Факты кылмыш жаза кодексинин 165-беренесинин 2-бөлүгүнүн 6-пункту менен каттоого алынган. 2-апрель күнү кылмышка шектүү 2 адам кармалып, УКМКнын абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 5 жылга эркинен ажыратылган Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү өкүлү Чыңгыз Жумагулов 2021 жылдын 10-июлунда абактан чыккан болчу. Ысык Көл облусунун Түп районундагы менчикке өтүп кеткен айдоо жерлер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Түп райондук прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө акимдин токтому менен жалпы 49,8 гектар жер 3 дыйкан чарбага менчикке берилип кеткени аныкталган. Бул боюнча прокуратура сотко доо арыз менен кайрылып, натыйжада алар арызды толук канааттандырган. Айыл өкмөт башчысына коюлган прокурордук талаптын негизинде 17,688,000 сомго бааланган 49,8 гектар жер мамлекетке кайра кайтарылган. 15 мартта Орусиянын өкмөтү өлкөдөн даан азыктарын чыгарууга 31 августка чейин тыюу салган. 1-апрелден тарта кайра экспортко уруксат бергенин Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Маалыматка караганда, экспорт үчүн Орусиянын айыл чарба министрлиги берген уруксат кагазы болушу керек. Азырынча бул кагаз кандай шартта берилери тууралуу атайы жолжобо иштелип чыга элек. Кыргызстан Орусиядан буудай, арпа жана жүгөрү экспорттойт. Улуттук статистика комитеттин маалыматына ылайык 2021 жылы Кыргызстан Орусиядан буудайды көп алган. Жалпысынан 2020 жылы 35 миллион долларга, 2021 жылы 51 миллион долларга буудай импорттолгон. ЭАЭП 2010 жылы Беларустун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Германия Берлиндеги Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн 40 кызматкерин персона нон грата деп атады. Алардын бардыгы Германиянын аймагынан чыгып кетиши керек. Бул өлкөнүн тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок мындай чечимди түшүндүрүп жатып, дипломаттар ар күн сайын эркиндикке жана коомдун биримдигине каршы иштегенин билдирди. Ал Бучанын көчөлөрүндө жаткан сөөктөрдүн сүрөтү орус жетекчилигинин украиналыктарга карата болуп көрбөгөндөй мыкаачылыгы экенин белгилеген. Темдин башчысы Москвага карата санкцияларды күчөтүүнү жана Украина армиясына колдоону көбөйтүү менен НАТОнун чыгышка карай бекемдөө үстүндө иштей турганын убада кылган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Германиянын бул аракети жоопсуз калбай турганын айтты. Германияда жалпысынан 104 дипломат каттоодон өткөн. Кыргызстанда кыргыз тилинде мультисериалдар тартылып жатат. Бул тууралуу режиссер Айбек Дайырбеков соц тармак аркылуу билдирди. Сүйүнчү достор, былтыр анимациялык долбоор баштаганбыз. Кыргыз тилинде мультфильм аз болгондуктан саналаш достор биригип кичинекей балдар үчүн чакан окуяларды тартып жатабыз. Болгондо дагы бир убакта дароо 3 мультисериал тартылууда. 2 долбоор 2D форматында, бирөөсү 3D форматында. Аларды тартуу ылдам бүткөндүктөн башында жасалгаларды чыгара баштадык деп жазган Дайырбеков. Режиссер мультфильм жумасына бир жолу бир сериядан, май айынан тарта 2 сериядан чыгып турарын белгилеген.